Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош шаарынын Анар деген кичи районунда жашаган Жумабүй энебизди куттуктаганы кетип баратам. Алыстан Майрамбек деген уулу Россия жергесинде иштеп жаткан. Бүгүн ушул апамдын туулган күнү эле 66 жашка толду эле деп ниет кылып, ушул программага коштуруу үчүн атайын мага буйрутма берди эле. Мен ошол аманаттарын жеткизгенче энебизди сүйүнткөнү кетип баратам. Саналуу мүнөттөрдө мен ошол энебиздин коттуу үйүнөн сиздер менен чогуу жолугабыз. Дагы бир жолу assalamu алейкум. Мен азыр ушул Жумабүй эженин үйүнө келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул подаркасын тапшырып кайтамын. 66 жашка чыккан Жумабүй энебиздин подаркасын мынакей. Атайын Россиядан баласы бүгүнкү туулган күнүнө арнап жөнөтүп жиберди. Мондай үйдө жашайт экен. Азыр мен сиздерге алтын күнөттөрдө ушундай бир эненин сүйүнчүн тартуулаймын. Кандайсыз эле, жакшысызбы дейсиз олторуңуз? Россияда ким деген балаңыз бар эле? Майрамбек деген балаңыз. Бүгүн туулган күнүңүз беле? 66 жашка чыктыңызбы? Бул менин программасынан белек сизге туулган күнүңүзгө балаңыздын атынан эне. Рахмат. Атайын сиздин туулган күнүңүзгө балаңыз атайын менин программасына чалып, YouTube'да жалаң энелерди куттуктайбыз дене. Мен Жумабүй деген апам. Таныш эмес белең? Жок, тааныш эмес элек. Ушул белекти уюштургум келет, аз болсо дагы апамдын кичине көңүлүн көтөргүм келет деп ниет кылгандан мен ошо буйрутманы кабыл алып, анан сиздин адресиңизди табып, азыр эле сүйлөштү. Телефону барбы балаңыздын? Бар. Телефонуна бир чалып туруп, бир даректеп туруп, бир сүйлөшүп албайсыздарбы? Ооба, азыр. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Жумабүй энебиздин үйүнө келдик. Бүгүн 66 жашка чыгып отурасыз. Туулган күн кечки конокторду күтүп отурасыз. Кечинде коноктор келген атабы эне? Мына кааласа. Азыр эми Жумабүй энебиз ушу Москвадан атайын өзүнүн апасына менин программасына менин дагы апам татыктуу деп жөнөткөн образын тартып атабыз, тасмасын. Азыр баласына чалып бир сүйлөшөбүз. Себеп деген ал жакта эми бир аз шартка жараша жумушта болуп калам дейт. Ошон үчүн байланышып алсам жакшы болот эле дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр энебиз атайын Москвадан баласына чалып атат, кетип атабы? Жок, Кетпей атабы? Анда эне ушул учурдан пайдаланып, азыр балаңыз деле бизге чалып байланышты эле, азыр эле жаңы элечи. Бирок ишке кирип кетип, бир аз байланышпай албай да калышы мүмкүн депчи. Неме, Анара? Sen telefonun менен чалчы менен. Ооба, келиңиз, телефон менен чалып байланыштырып коелу эне. Бул белекти күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле эне? Билбедим мен. Бейишим апам деген жолук менен жакшынакай гүлдү берип жиберди. Ушу өмүрүңүз узун болсун эне, жалаң энелер тартабыз. Жалаң энелерди мактайбыз. Эми акчасына белегине кичине берет, эми өзүбүздүн кызматыбыз акыбызды берет. Эми ал жактан эч кыжалат болбоңуз. Бул жалаң энелерди куттуктайбыз, энелерди сүйүнтөбүз. Негизги максат ушул программа эне. Чалып атасыз. Урматтуу көрүүчүлөр, саналуу секундтарда биз ушул Майрамбек мырза менен, Майрамбек дедиңиз атыны? Майрамбек мырза менен жолугабыз. Канчалык шартка байланыштуу, мен бир аз байланыша албай калышым мүмкүн, бирок ошентсе да бир чалып көрө бериңиз деди да магачы. Азыр кетип атат. Алып калар, бир аз күтүп туралы. Кандайсыз, жакшысызбы? Ne oldu? Bunun da kişi geldi. Кандайсыз? Мынакей мен сиздин апаңыздын маңдайында отурам. Сүйлөшө бериңиз. Балаңыз менен сүйлөшө бериңиз. Ne zakas kılıyordun ya da bunu bala geliptir. Ece kutluktap koyayım dep geldim dep. Videoga tarttı. Videoga тарттым, азыр мен ошо видеону жөнөтүп берем сизге. Кызылат болбоңуз. Buna kadar jönөtүп. Жумабүй энебиз менен учураша бериңиз, куттуктап туулган күнү менен. Рахмат көн. Өзүңөр да тынч болгула. Куттуктай бериңиz, Майрамбек мырза, куттуктай бериңиз, апаңызды куттуктай бериңиз. Ne kılып koydun?
Tuğan gününüz ben apa. Rahmat. Көп жашаңыз, біздің төріміздің көркі болып, бақтылық арылықтың дорын сүріп, аман болыңыз, ешқашан ұрғаңыз, тыныш болыңыз. Атамек көңілдер, өмір бойы бірге өмір сүріп, барлық балдарыңыздың, неберелеріңіздің маңдайында жүзіңізде жарық болып жүрсін. Aman babam. Mayli bo'pti, rahmat. Sizlarda tinch bo'lg'ular, esen bo'lg'ular. İştegan işingiz. Sizga sizga do'g'ri shunday. Ekendeshlaringizga qo'lda ko'rsatib, yaxshi ishlarni olib borganingiz uchun ishingizga iyilik aka. Rahmat, sizlerde бар болыңыздар, аман болыңыздар. Bala chiqan bilan tinch bo'l, esen bo'l. Tilagan maqsadingga jet, topganing yaxshilikqa buyursin. Esen aman baldarning mangdayına kelib al o'zingda. O'sha Aytganingiz Qodlarning muratini ko'rova. Rahmat. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жума энебиз алыста жүргөн Москвада жүргөн Майрамек мырза менен баласы менен сүйлөшүп алды. Эми бир кыска суроо беребиз сизгечи. Ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар дегендей. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз, кантип чоңойттуңуз дегендей. Бул программаны күттүңүз беле, күтпөдүңүзбү дегендей бир жооп берип коюңуз баарына. Күтпөдүм эле, билбедим деле. Кандай болуп кетти билбейм. Канча балаңыз бар, канча небере бар? Куганым деле неметип калдым. Кудайга шүгүр, ушу 8 балам бар. Батыр эне экенсиң, Батыр энеме, мына медалым бар. Мынакей медалы, мынакей энебиздин батыр эне экен. 8 баланы чоңойтуп, элезге жеткириш дагы оңой олтоң иш эмес, чоң эмгек, чоң эмнет, Мал бактык, малчы болуп жүрдүк, ушу балдардын окуганын окуттук. Бул балам да окуган. Жогорку билимдүү, Налоговый окуусун окуп бүткөн 5 жыл окуп. Ушу тирбилге экен, быйыл ошо Россияга кетти эле. Иштеп атат ушу жерде буурап. Туура эле аз бардык эле ушундай болуп жүрдү. 4 кызым бар. Ушу Кудайга шүгүр, 17 неберем бар. 17 небере, Анан 2ден 3ден болуп 17 неберем бар. Ошолордун ыраатын көрүп, менин балдарым да, кыздарым да бактылуу болушсун, ошолордун ыраатын көрсүн, бала чагасы менен тынч болуп аман болсун, өзүң дагы тынч бол. Эмне тилесең ошо тилегиңди берсин, аман бол. Рахмат эне, рахмат. Куттуктап келгениңе чоң рахмат. Туулган күнүңүз кут болсун эне. Тууп өмүрүңүз узун болсун, эч оорубаң, эч маанайыңыз чөкпөсүн дегендей. Жалпы ушул менин программасынын атынан да сизге чын ден соолук каалайбыз эне. Ушинтип балаңыздын, ушу балдарыңыздын ушу жакшылыгына курчалып, чулганып дегендей, ушулардын жакшылыгын көрүп жүрө бериңиз эне. Бул менин программасынын бул жолку чыгарышы өзгөчө болду, себеп дегенде чукул арада эле уюштурулуп калгандыктан биз элебиздин азыр эч кандай даярдыгы жок эле келип калдык эле. Эне кечке конокторду күтүп атат, Кудай буюрса. Кечинде опур-тапур болот эне. Рахмат. Мынакей. Эми Ушул сиздин ушул батаңызды алып, биз программаны жыйынтпай берели анда эне. Кана момин. Рахмат. Аллам бере берсин, эмне тилесеңер тилегиңерди берсин. Ушу балдарыма да ушу жакшылыктарды каалайм, силерге да жакшылыктарды каалайм. Ошо мен 66-га чыгып 67-ге кетип атам. Ошо жаштын ошо көпкөөн берсин силерге дагы. Ушул жашка чыкканыма дагы ыраазымын, рахмат. Ошо тынччылык, аманчылык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Жаштар өнүп өсө берсин, бала чага тынч болсун, аманчылык болсун. Ушу эсен болсоңор баары жоктун баары боло турган нерсе, эсен болсун балам дагы. Ошо бардык балдар эсен болгула, ошо иштеген ишиңердин жүзүн көргүлө. Омин, тилеген максатыңарга жеткиле, өмүрлүү болгула. Омин. Рахмат эне ушинтип балдарыңыздын сюрпризин ар дайым ушинтип сюрпризине сүйүнүп, кубанып, көңүлүңүздү көтөрүп, Кудайым буюрса 66 жаш эч кем эмес, жапжаш көрүнөт экен. Сизди бир 50 тегерегинде деле ойлоп келипбиз. Кудайым буюрса бир 100гө чыккандагы бир торколуу тоюңузга да келип кызмат кыла алайын, Рахмат айткан. Оорубаңыз, сыркабаңыз. Ушул Майрамек мырзага да рахмат, ушинтип ата-энесин сыйлаган. Бул эми ушул тартым башкаларга бир сабак болсун иретте тартып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын ушул жолку чыгарылышындагы Ош шаарындагы Анар микрорайонунда жашаган Жумабый энебиздин сүйүнүчү менен, кубанычы менен жыйынтып отурат. Саламатта туруңуздар, жакшы туруңуздар. Аман эсен. Аман болоюн, тынч болуш, эсен бол.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, Жумабүй энебиздин абышкасы. Атыңыз ким аба? Акын. Акун абабыз мынакей жаныңызда аккудай болгон байбичеңиз отурат. Бүгүн туулган күнү экен, 66 жаш куракка чыгыптыр аба. Ошого бир өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү бир айтып коюңуз эми. Болуп турганда укам, сени каалооңор айтып коеюн. Эми байбичем эмне дейин? Кудай кааласа буюрса ушу мына мен 77 жашка чыктым. Сен 65 60 чыкты байбичем. Эми кемпириме туулган күн бир төрөбүз экенбиз. Анан туулат экенбиз. Ошо туулган күнүң кут болсун. Мындан аркы өмүрүмдү 80-90 деген жаштар бар. Ошону каалап элем ушул байбичем. Эми жамандык көрбөйлү, жамандан алыс жолу, жакшылыкка аттап басып жүргөн бир мына неберебиз мына Кудай кааласа мына быйыл ушу неберем ушу мына кызым неберем. Ушу неберебиздин чайын ичип, балдардын чайын ичип, Кудай соо деп, беш маар ушу алда деп тиктеп туруп ушу бирөөлү кемпир. Эмне дейбиз? Туулган күт болсун. Дагы мына көп жаша кемпир. Кудай кааласа мындан да көп жашап, экөөбүз колтукташып, канча жыл экөөбүз өмүр сүрдүк. Ушу өмүрүбүз да кут болсун. Эми байбичем ошо Кудай каалап буюрса, мындан аркы өмүрүбүз ошо балдардын тоюн көрөлү, чайын ичели, жамандык көрбөйлү, чогуу бирге жүрүп, бири-бирибизди сүрүшүп, өмүр сүрүп коюп жүрөлү. Амин, айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Эми барта берип коеюн. Кана амин. Ушу кемпирим жамандык көрбөйлү, неберем болуп жакшылык көрөлү, бирге чогулуп, ушулардын чайын ичип, ушуларды үйлөп, жайлап, бирге туш болуп көзөйүп жүрөлү. Экинчи рахмат барам. Ошо сен келип ушунун баардыгын эсеп берип, бирге саадат болуп, бактылуу, кем болбо барам. Өмүрүңү берсин. Бала чакаң менен, үй бүлөң менен, небере балдар менен бизге аксакал болуп, небере күтүп жүрө барам. Амин, айтканыңыз келсин. Атер менен барсам өмүрлүү болуп. Амин, айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип Жумабүй энебиздин дагы абышкасынын атабыздын батасын уктук. Сиздерде да ушундай кош жылдызда эртишкен бактылуулуктун доорун бирге сүрүп аткан ата энеңиздер болсо, анда ушу менин программасына кат жазыңыздар, элесин түшүрүп калыңыздар. Бул баа жеткизип белек болот сиздерге. Өзгөчө ушу Майрамбек балаңызга алыста жүргөндө кусалыгын жазуу үчүн бир жакшы белек болду деп ойлойбуз. Майрамбек мырза жана башка балдарыңыз дагы баардык 8 балаңыздын баардыгы аман эсен түгөл болсун. Сиздердин пешенеңиздерге, алардын пешенесинде сиздер аман болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Амин, айтканыңыз келсин. Жакшы туруңуздар. Рахмат, рахмат. Рахмат. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, жогоруда сиздер ушул Жумабүй энебиз менен Акун аксакалыбыздын абышкасы сүйүн үчүн бирге сиздер менен чогуу тартуулап күбө болдук. Сиздердин да ушундай энеңиздер болсо кутуктап калыңыздар, шашыңыздар. Бул чексиз белек, баасы жок белек болот. Өзгөчө сыртта иштеп жүргөн биздин мекендештер үчүн сагынычын таратуучу, кусалыгын жазуучу өтө бир баасы жок белек бул. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасын алуу үчүн кат жазыңыздар, алдыдагы телефондорго чалыңыздар, буйрутманы бериңиздер, аянбаңыздар. Анткени бул дүйнөдө мусулманчылыкта дагы ата энени сүйүндүрүү, ата энени бир жолу жылмайтуу бул өтө бир ыйык милдеттердин бири. Намаздан кийинки эле биздин парызыбыз. Жакшы туруңуздар, чоң рахмат сиздерге. Кат жазыңыздар, лайк басыңыздар.